Биз бүгүнкү сабакта эмгек тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Мен силерге нандын кандай түйшүктүү жол менен жасалары тууралуу айтып берейин. Ак эмгектин наны таттуу. Нан дасторкондон орун алганга чейин кыйла жолду басып өтөт. Эчен түйшүктүү эмгекти талап кылат. Адамдар адегенде жерди айдашып, үрөн себишет, малалашат. Жердин нымынан, суунун күчүнөн улам үрөн көйкөлүп өсүп чыгат. Жашыл сабактар бой керип, баш алат. Буудайдан мол түшүм алуу үчүн дыйкандар убагында жер семирткичтер менен азыктандырып, суугарып турушат. Андан соң бышып жетилет. Ошентип аларды адам ак эмгеги, маңдай тери менен өстүрөт. Сарыгара бышкан буудайдын бир да данын коромжуга учуратпай, жыйнап алуу мезгили келип, нан жыттанган талааларга комбайндар, машиналар жыйын-теримге чыгышат. Көз жоосун оруп, жыйнап данын бастырат. Басылган дан машиналар менен кырманга жеткирилет. Тегирменге түшүп, ун тартылат. Ундан жыты буркураган ар кандай нандар жасалып, дасторконго коюлат. Ошентип, нан дасторконго жеткиче адамдын бир топ эмгегинен улам кыйла жолду басып өтөт. Ошондуктан адамдын күч эмгегинен, маңдай теринен жасалган асыл нанды урматтоо, ыгы жок ысырап кылбоо, сарамжалдуу пайдалануу ар бир адамдын ыйык парзы. Анткени нан баарынан ыйык, ансыз жашоо жок. Мына балдар, карагылачы. Биз азыр нандын кандай гана мээнет менен жаралгандыгын мисал келтирдик. Биз бул нерседен эмнени түшүнө алдык? Өз эмгегибиз менен, маңдай терибиз менен, ак эмгегибиз менен таап жеген тамак даамдуу жана берекелүү болоорун түшүнө алдык. Бекеринен адамдар арасында ак эмгектин наны таттуу деп бекеринен айтылбаса керек.